Гүлсара Исманова Сузак районундагы номер 2 Хакимов атындагы мектепте 15 жылдан бери эмгектенип келет. Каарманыбыз 2 жыл мурун 17 миңге чейин эмгек акы алса, учурда 35 миң сом алат. Ал эми эмгек өргүү акысына 70 миң сом колуна алган. Кыргыз тил адабият мугалим болуп иштейм. Мурда 2 жыл мурда айлыктарыбыз аз эле, азыр өтө көбөйдү. Мен 70 миңге жакын апсной алдым. Мамлекетибизге, президентибизге чоңдон чоң рахмат. Айлыгыбыз көп, апснойлорду көп алгандан бери мектепке карап ынтынып, кайра дагы иштегибиз келип, сабакты изденүүлөр менен иштеп жатабыз. Сузак районундагы номер 2 Хакимов атындагы мектепте 1800 окуучуга 90 мугалим билим берет. Мугалимдердин алгачкы тобу 6 июнда эмгек өргүүгө кетсе, экинчи тобу 20 июндан баштап чыгышкан. Айлык маяналардын эмгек өргүү акысынын көбөйгөнү мугалимдерди да өз кесибине шыктандырууда. 2023-24 жылдары билим берүү кызматкерлериге дем берип, күч берип, ошондой максатта мотивация берип, зарплаталарга кошулду. Ошондой эле мугалимдерге гана эмес, мектеп администрациясы, завуч директорлордун зарплаталары көтөрүлдү. Бул мамлекеттин билим берүү тармагындагы кызматкерлерге болгон көңүл буруусу, маани берип, көңүл буруп баалаганы. Бул баа менен мугалимдер ошо мамлекет тарабынан күч алат, энергия алат. Дагы ошо күчүгө күч кошулат. Жаш муунга таалим тарбия бергенде мугалимдерге азыр албетте энергия бул мамлекет тарабынан бул ошо зарплата деп ойлойм. Зарплаталарга аябай мен жеке өзүм коллективим ыраазы. Мугалимдер бул жылы эмгек тажрыйбасына карап 30 миңден 100 миң сомго чейин эмгек өргүү үчүн акысын алышкан. Агартуу кызматындагылардын эмгек акысы канчалык жогору болсо, ошончолук билимдин сапаты да жакшырат дешет. 10 миң, 12 миң алган жылдарыбыз деле болду. Эми азыр мына 2 жылдан бери айлык акыбыз да көбөйүп калды. 30 миңден тегерегинде айлык алып атабыз. Мына жакында 10 күндөн ашып калды. Эмгек өргүүгө чыктык. 50 миңден ашык. Отпускной айлык алды. Жакшы мурдага салыштырмалуу. Аябай жакшы десем болот. Азыр 2 жылдан бери президентибиз Садыр Жапаровдун жардамы менен биздин айлыктарыбыз көтөрүлүп, жакшы болуп калды. Отпускнойлорду дагы жакшы алып атабыз, айлыктарды дагы өтө сонун. Үй бүлөбүзгө жетип турат, азыркы айлыгыбыз жетип, даже ашып атат, бардык нерселерибизди кылтабыз. Агартуучулардын эмгек өргүүсү жалпы 56 күнгө созулуп, өргүү акысы да ошого жараша эсептелет. Аймактагы бардык билим ордолордун мугалимдери быйылкы эс алуу акысын толугу менен алышкан. Ал эми мамлекет тарабынан Сузак районундагы жаңы мектептердин курулушуна, шарттардын жакшырышына өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгы айтылууда. Учурда бардык мугалимдер ушул эмгек өргүүсүнө чыгып атышат азыр. Баягы мыйзам боюнча 56 күндөн чыгышат ар бир мугалим. Ал бардыгына ушу эмгек өргүүсүнө айлык акылары, ушу акылардын бардыгы берилип атат азыр бухгалтерия тарабынан. Анан эми билим берүү тармагындагы ушул уюмдардын материалдык базасын чыңдоо үчүн көптөгөн иштер жүргүзүлүп атат. Сузак районунда 107 мектеп болсо, анда 4 миңден ашуун мугалим эмгектенип келет. Райондук билим берүүдөн билдиргендей, айлык акы көтөрүлгөндөн бери кадр тартыштыгы да жоюлган. Анткени эмгек акы көбөйүп, мектепке кайткан мугалимдер да арбыган. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.